Социалдык тармакта жарыяланган видео өтүп кеткен жуманын акыркы күндөрүнө туура келет. Тасмадан атына табаган жарандын Аламидин бекетинен чет жактан келген жүгүн 5 күндөн бери чыгара албай убара болуп, бажы кызматынын өкүлдөрүнө карын төгүп жатканын көрүүгө болот. Мындан тышкары ал президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, чара көрүүсүн өтүнгөн. Урматтуу Сооронбай Шарипович, буякта ким көзөмөлдөйт мына? Вообще мына болбой калган, система өлүп калган мына. Таможниктериңди айтпай эле кой эми. Акчадан өлгөнү алышкан баларчы, же өлбөй да койсун ошолорчу. Акча дейт, акча долларды жутуп туруп какап да албай калыштыларчы. Бул тасмага байланыштуу окуя болгон Аламидин станциясына баш бактык. Бекеттин башчысынын орун басары Эсен Жусумкулов 2 айдан бери ооруп, жумушка бүгүн чыкканын айтып, окуядан кабары жок экенин билдирди. Бирок темир жол кызматы тарабынан 3-чү өлкөдөн келген жүктүн бардык документтери жайында болсо, жарым күндүн ичинде чыгарып кетерин маалымдады. А мында лишний биз убакыт кармабайбыз. Лишний убакыт кармабайбыз. Анткени бүт баары документтер даяр эме болсо, болгон эле, может бывает, туура эмес грузополучательдер. Тиякта отправительдер туура эмес, мына 4-чү графада бар биз ЖД накладной. Ошол жерде туура эмес жазылган. Ал эми жүктөр темир жол кызматы текшергенге чейин алгач бажы кызматынын көзөмөлүнөн өтөт экен. Андыктан белгилүү орус тасмасында айтылгандай, алгач бажы кызматы уруксат берүүсү кажет. Абдулла, таможня дает добро. Уже бажы бизге разрешение берилет. Эгер под таможенный эмеге каралган болсо груздар, бизге ошонун разрешениеси ошо печать вот ЖД накладной менен уже бастырып келишет экземплярларга. Мамлекеттик бажы кызматы болсо 3-чү өлкөлөрдөн келген товарларды тарифдөө аракеттери бир жерде жүргүзүлөрүн жана жарандар эч кандай убара тартпай тургандыгын билдирди. Жүктөрдү тарифдөө жайынын имараты да бекеттин сырткы бөлүгүндө жайгашкан. Бизге ал видеодо дагы ошол жерде бир 2 этаж сары зданияны көргөзүп атат. Ал жерде биздин бажы кызматынын зданиясы жок. Биздин здания ошол Аламидин станциясынын сыртында жайгашкан. Мекеменин басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов билдиргендей, тасманы тартып, наразычылыгын билдирген жарандын Аламидин станциясына келген жүккө эч кандай тиешеси жок. Жана видеону тамаша иретинде тартып досторуна жөнөтүп жиберген. Биз азыр териштиргенибизде эч кандай жүккө тиешеси жок. Ошол жерге ошол жүк башка адамга келген, ошону ээрчип барган эле адам жөн эле туруп, тааныштары телефон чалган. Кайсы жакта жүрөсүң дегенде, ошондой видеону тартып тамаша иретинде жөнөткөн. Аныкталды. И ал жиберген досу ошол жакка жайгаштырып салганы дагы аныкталды. Оюндан от чыгат демекчи учурда тасманын авторлору окуя боюнча түшүндүрмө беришкен. Ал эми бажы кызматы ички териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Кайрат Кенжебаев, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.